Боорукер жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Аллах субхану ва таала боорукерликтин жеткен туу чокусу. Боорукерлердин боорукери, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Ал заттын мээримдүүлүгү менен биз күнүмдүк жашообуздабыз. Жана анын акыйкат динин алып келген акыркы пайгамбары, жол башчыбыз, мугалимибиз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң биздин бүгүнкү акыл калчу аянтыбызга үңүлгөн, бизге көңүл бурган туугандарыбызга саламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Урматтуу мусулман бирадарлар, урматтуу ислам динине кызыккандар, урматтуу биздин дегеле ушу экранга үңүлгөн туугандарыбыз, жердештерибиз, ушул акыл калчу аянтына бир аз болсо дагы маани бергендер. Biz bir qancha vaqtdan beri şu ayal zatı tuuralı süйлөшүп келатабыз. Биздин энелерибиз жөнүндө сүйлөшүүгө өттүк. Ага чейин кыздарыбыз, аялдарыбыз, эми энелерибиз жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Бүгүн эне менен, тагыраак айтканда, аял заты менен коломто туурасында сүйлөшүп көрөлү. Эмне үчүн коломто ээси аял деп айтылат? Коломто эмне болгон нерсе? Тилекке каршы акыркы мына ушу жылдардагы, же ушул кылымдын, мурдагы кылымдын башынан ушул кылымдын азыркы ченине чейинки түшүнүктөр ушундай бир калыптанды. Коломто бир көө баскан ушундай бир ортодогу очок. Болгондо да мурдагы кылымдарда ушу боз үйдүн ортосунда турган бир тамак бышыра турган бир каражат, көө кара, анан ушу аялдар ошону тегеректеп эле жашоосу ошону менен бүткөн. Боз үйдүн сыртында жашоого анчейин деле эмес, ага укугу жок болгон, эч кандай укугу жок аялдын. Ал мына ушу коломто менен гана, ушу үйдөгү иш менен гана жашап, ошондон ары чыга алган эмес деген түшүнүк барган сайын аялдарды эркиндикке чыккыла. Мына силерге эркиндик деп өзүнүн табиятынан алган каражатынан ажыратып койдук. Коломтонун күчү эмнеде? Ошону бир карап көрөлүчү. Биз коломторун аялды ажыратуу менен өзүбүз эмнеден ажырадык? Бүгүнкү күндө аял коломто ээси деген түшүнүк декларативдик гана айтылып калды. 8 мартта ичип атып гана коломтоңуздар тигиндей мындай деп сүйлөп калчу болдук. Бул аялды табиятынан ажыратып, колуна бокс перчаткасын кийгизип мушташтырып койдук. Мына анан ага тост айтат, сен коломтоң деп. Бул аял табиятынан аябай, аялдын үстүнөн маскаралоо. Элестетиңиздер, эркек кишинин негизги каражаты күчү болсо, анын күчүнөн ажыратып, булчуңдарын шылып алып туруп, аны аялдай алсыз кылып коюп, анан келип, ой, эркексиң дегендей. Кандай бул маскаралоо? Демек, коломто болгон бул каражат эмнени камтыйт өзүнө? Биринчи кезекте коломто тамак бышыруучу гана жай эмес. Ал мына ошол үйдөгү барлыктын, эркек болобу, аял болобу, бардыгын көз каранды кылган каражат. Коломто бардыгын байлаган каражат. Дүнүйөнү томкоруп, элдин баарын өзүнө каратып, багындырып, көз жеткен, жетпеген жерден салып алган падыша да үйүндө коломтону карайт. Казанда эмне бар деп. Жана коломтого тамак бышырган заттын колун карайт. Мындан арткан бийлик барбы? Эгер ошол коломтодогу тамак даамдуу болсо маанайы көтөрүлөт, ал тамак даамсыз болсо маанайы түшөт. Ал тамакты жакшы тартипте берсе да болот, жаман тартипте берсе да болот. Менмин деген падыша болсо дагы, менмин деген аалам башкаруучусумун дегени дагы коломтого келгенде анын боюндагы заттын маанайы менен эсептешпей койбойт. Аялда мындан өткөн бийлик болобу? Дегеле адамда мындан өткөн бийлик болобу? Бул коломтонун кудурети жана күчү ушунда. Мына ошол коломтодогу өзүнө үңүлткөн күч үчүн эркектер аялдарын угат. Мына ошол күч үчүн эркектер ынтымакта жашоого аргасыз болот. Бул алардын табиятына салынган бир ушундай өзгөчөлүк окшойт. Башында тыртаңдап, аялын уруп, ар нерсе деп, кезеп, кыйнап, арадан 2-3 жыл өтпөй эле карасаң, момою эле аялын ээрчип калган болот. Эмнеге? Коломтонун күчү. Коломтонун кубаты бул. Демек аялды биз мына ушундан ажыраттык.
Мен өткөндө bir кызык статистиканы уктум, кызык bir байкоону уктум. Чын төгүнүн далилдөөгө убактым болбой атат, балким сиздер буга үңүлүп карайсыңар. Батышта жаңы салынып аткан үйлөр архитектуралык өзгөчөлүгү ушунда дейт. Ашканасы жок. Анткени үйүндө тамак бышырылбай калыптыр. Алар ошо келелден кечке эри катын болобу, ким конок келеби, баары бир ресторандан, кафеден тамактанышат экен. Үйдө булар ушундай практик эл келет. Эмне кылабыз, ашкана куруп, баары үйдө тамак жебегенден кийин. Тагыраак айтканда, биздин реалдуулукка которсо, ата бабаларыбыздын реалдуулугуна которо турган болсо, коломтонорго тийишкен. Биз баягы оокат жебейбиз, ресторанга барып оокат жейбиз деп. Муну менен эмнеге жетиштик? Бүгүнкү күндө Кудай билет, биз батыш кече деген нерсе бүгүн бизге келип калып атат. Эртең бизде андай болсо кандай болдук? Ошого даярбызбы? Кечке мен газ плитанын жанында жашайм деген аялдар бар го. Бул мен кечке аялмын деп арзангандар кантет жыргап калса керек. Азыр буга тенденция бар. Үйдө элдер майрамдабай калды. Бардыгы кафе, ресторандарда той өткөрөт. Бардыгы жөнөкөй şu kurbuların oturuşu olsa da kafelerde oturmay oldu. Үйдө ырыс кешик деген кайда кетти? Бардыгы официанттарда калат, бардыгы мына ошол жана чыгынды төгүлгөн жака кетет. Ырыс кешиктин бардыгы. Эмне үйүңөрдө идиш жокпу? Эмнеге үйүңөрдө силер ушу курбуларыңар менен, досторуңар менен жеген тамактан калганын болсо да үй мүчөңүздөр жесе ашыкчалык кылабы? Калган сөөктү балдарыңар мүлжүсө, бул эмне? Алардын тишин ыдыратабы? Мына ушул нерселер биз бүлөбүздөгү негизги каражат болгон коломтонун, ажыроонун көрүнүштөрүнүн бири болсо керек. Аял коломто ээси. Ооба. Коломто ээси бир калан тамак бышыргыч эмес. Коломто ээси биз жана айткандай бул бийлик көрсөткүчү. Бул коломтонун тегерегинде не деген муундар чоңойду, не деген муундар жетилди. Коломтонун астында жагылган оттон анын илебине канча адам бышты, канча эркек мына ошол жерден кубат алды. Бүгүн айтайын дегеним, эне коломто менен үйдү башкаруучу. Ата мына ошол коломтого тамак ташуу, коломтого отун ташуу, коломтону тейлөө менен алек болсо, ал эми анын тегерегинде саясатты жүргүзүүчү эне болсо, энеден коломтону алып коюу менен биз ал энени көчөгө чыгарып ийдик. Ал көчөгө чыкты. Көчөдө албетте эмоция, албетте реклама, албетте туйгулар, мени бирөөлөр көрсүнчү, мен жакшынакай көрүнөйүн. Бара-бара күйөө эстен чыкты, өзүн гана башкаларга көрсөтүү, башкаларга тартуу кылуу менен алек болуп отуруп, ал өзүнүн негизги вазыйпасы, жаратуучусунун алдындагы табиятынан алган вазыйпасын унутту, ал өзү каражатка айланып калды. Ал өзү сулуулук, көркөмдүк каражатына айланды. Натыйжада итке бере турган тамакты дагы аялдын жылаңач келбети менен сатыла турган кылып койду. Аял искусствого айланып калды. Көздөрдү канаттандыра турган, кумарланта турган кайсыдыр бир өнөр чөйрөсүнө айланып калды. Аял, эне. Буга ким жооп берет, туугандар? Буга ким жооп берет? Биз жооп беребиз. Биз эркектер, уулдар, энелерибиз үчүн, эрлер аялдары жубайлары үчүн, аталар энелер үчүн жооп берет. Жараткан жаратуучусунун алдында жооп берет буга. Табияттан алынган милдет, атанын өзүнүн чөйрөсү бар, эркектин өзүнүн чөйрөсү, эненин, аялдын өзүнүн чөйрөсү бар. Жана аялдын чөйрөсүндөгү негизги каражат бул коломто. Коломтоңуздар бекем болсун, кур болбосун.